Саламатсыздарбы? Бул чыгарылышта биздин сапарыбыз алыскы Бириккен Араб Эмирлигине болот. Ал жакта жашап иштеп, ошол эле мезгилде спортту бирге алып келе жаткан мекендешибиз Дархан Эргешевдин Мегаполистеги жашоосуна кайрылып, анын алдыдагы беттеши жана жалпы карьерасы тууралуу кыскача маек кылабыз. Азмынаки Дубай шаарында 700 дарагы 971 деген дарекке келдик. Ушул жерде Дархан өзү машыгат экен. Негиз Дархан менен чогуу келмекпиз, бир аз кечип калдык. Мына Дархан ак кийимчен машыгып жатат. Бул жерде One Championship уюмунун, анчамча UFC уюмунун жана Европанын алдыңкы уюмдарында беттеш өткөргөн мушкерлер ошол жакта бар экендигин көрдүк. Демек, Дарханга бул нерсе өтө пайдалуу, ушундай күчтүү, тажрыйбалуу мушкерлер менен бир залда машыкканы. Азыр биринчи эртең мененки машыгуу аяктады. 1,5 саатка созулуп окшойт, 2 саатка. Көбүнчө бул жакта азыр бутка туруу абалында отработка кошту мушкерлер. Азыр эмне кыласыңар эми? Эртең мененки бизде саат эртең мененки тренировка бул бүгүн понедельник стойкадан болот, отработкалар. Обедтен кийинки экинчи тренировка уже бул борьба болот. Азыр буйруза 20 октябрга чейин ушу акыркы тренировкалар калды. Анан 20-сынан кийин буйруза вес куулар башталат да. Алхамдулилlah бүгүн стойкада иштеп бүттүк. Азыр мен боюма байланыштуу тренер менен индивидуальный работа болот лапада. Ошодон растяжка алып бүгүн эртең мененки тренировка бүтөт ушу менен. Персональный индивидуальный иштегип боюнча. Кечке амал уже именно ММАге отработка кылабыз. Өзүбүздүн балдар менен. Азыр буйруза эртең мененки тренировка бүттү. Анан азыр мен чай ичип алып туруп эле рынокко жөнөйм, жумуштарды бүтүрүп кечки тренировкага чейин. Бул жакта заграницада жүргөндөн кийин биз тренировкага дагы, кача бойго 10-15 күн калса да тренировкага дагы ишке да жетишибиз керек да. Себеби дегенде только тренировкадан иш калып калат, тирилик калат. Ошого экөөнү тең алып кетиш керек. Азыр буйруза тренировка өттү, чай ичели, андан кийин кийинки ошо рынок барам, мен машиналар аукционго барышым керек да. Кечки тренировкага чейин полный иштерди бүтүрүп. Чо там? Чай ичели, арабский кухня барайлыбы же кыргызстанскийби? Кыргызстандыкына барайлы, жүргүлө анда. Сени алып туруп. Азыр Нуральманди деген арабский ресторанга келдик. Кечеле кыргызстанский уже, кече Кыргызстандан эле жеп келиңер, жүргүлө бияктан бир арабский да пловтон жеп көргүлө. Берде основной тамактар, именно булар арабтар күрүчтү жакшы көрөт да. Именно күрүч менен булар көп жешет. Күрүч анан буларда эң эле жанагысы койдун жанагысы болот, кичинекей кой, козунун эти менен тамактар жасап берет да. Ошо как раз көпчүлүккө биз 4-5-6% maybe big side. 5%, yeah, last one. Өзүбүздүн сөрү дейди. Кегиле азыр. Эки от турайлар, алып келип берет азыр. Дархан Эргешев Дубайга келгенден бери көп иштерде иштеп, бүгүнкү күндө Авто Дубай KG аттуу компаниясын ачып, Дубайдан Кыргызстанга авто унааларды салып иштеп келет. Беттешке даярданып жатканда да ишти кошо кылуу керек экендигин айтат. Азыр биз Шаржа деген эмиратка келдик. Бул Дубайдан кийинки эмират да. Столица Абу Даби, Жет эмираттын 3-чү эмират. Бул эмиратта именно машина ошо бизнеске ылайыкталыштырылган эмиратта бул жерде аукцион деп коебуз. Аукцион
бүтін Америкадан прямой келген машиналар бұл жердечи. Зал эртемен ошо 9:30-да башталып 11:30-да бүтөт. Бул жакта 1:30-дарда уже обед болот да, 1:30-га мен залдан чыгам дагы учуп келип туруп 1:30 рынок обедке жабылгынча мен полностью видеолорду тартып группаларга киргизишим керек да. Азыр как раз видео тарткан кетип атабыз. Негизинен Дубайга келген малда эле мен Кыргызстанда иним экөөбүздүн бул мындай айтканда машина бизнес бул жеке бизнесибиз болчу да. Мен мисалы үчүн иним мага акча которот. Мен машина салам, 2-3 айдан кийин акчасы кайра келет. Ушинтип салып жүрүп, негизинен бул жакта 10-15 жылдан бери иштеген кыргыз байкелер бар именно машина менен. Бирок буга чейин мисалы үчүн бардыгын эле баягы жеке бизнес болгон да, бул нерсе көп эле интернетке чыга албаган да. Мисалы үчүн запчастьтар боюнча деле. Анан ошо Россия, Украина согушунан кийин дагы Кыргызстанда көп машиналар кымбаттап кетти. Ошо малдарды аябай ызычуу болуп Кыргызстанда бияктан алып барган машиналар 20 000 болсо, Кыргызстанда 27-28 ортодо бир 7-8 $000 разница болуп туруп калды. Анан мен өзүмө ниет кылдым, ушундай Кыргызстанга жалпы эле ушул машина сферасында доступный болсун Дубайдан деп. Себеби дегенде мен реальный жанагын көрүп аттым да, Кыргызстандан эң эле арзан машина жок дегенде бир 3-4 $000 разница да. Кыргызстанда анын конечно көп эле эл Кыргызстандан 4-5 $000 кымбат алгандан көрө бияктан 1 ай 1,5 ай күтүп алса арзаныраак чыгат чөнтөккө. Анан мен ошо эң биринчи биякта рынокто азыр барабыз. Жалгыз кыргыз болчумун. Жалгыз кыргыз өзүм күнүндө күн ысыкта 50 градус ысыкта телефон кармап алып, ассаламу алейкум достор деп WhatsApp группа ачкам, ошол группага варианттарды жөнөтүп аукциондан кечке ойноп берип, жалгыз кыргыз болуп жүрчүмүн. Анан секинден менин дос балдарым келип, дагы байкелер болуп, ушу бири-бирибизге жол көрсөтүп, ар бир иштерде мындай жашоодо бири-бирибизге себепкер болот экенбиз да. Мага дагы мен бул баштоомо Матезим деген акебиз бар, Баткенден болот, Лейлектен. Ошол акем мени үйрөткөн. Ошо мен тренировкадан чыкчымда өзүм кызыкчымын да, тренировкадан чыгып эле Матезимге айтчымын, мен эрişип алам деп. Матезимге экөөбүз келип, ушу рыноктарды көрчүбүз. Мына рыноктарды тартып койсом, мына булар как раз берде жанагы да, бүт мындай машина Матезимкеден үйрөнгөн, Матезимке полный кандай болот. Анан секинден мен өзүм да иштеп баштадым, жалгыз уже пол нерсени түшүнгөндөн кийин. Анан ошентип эле мен өзүм компания ачтым, Авто Дубай Кэж деп Инстаграмга да именно ошо эң биринчи Авто Дубай Кэж деп ачылган да. Именно Кыргызстан үчүн ачкам да. Авто Дубай Кэж деп ачып иштеп баштадык, Кудайга шүгүр эң биринчилерден болуп. Анан артустан да балдар келип баштады. Азыр кыргыздар көп, азыр жакшы, кыргыздар көбөйүшүп калдык. Тоже бири-бирибизге себепкер болуп келет экенбиз да. Ошо башында бирок жалгыз эле мен, жалгыз кыргыз ошол жерде өзүм жүрчүмүн. Башка бир-эки казак улутунан, бир-эки Россиядан жүрчү. Анан азыр ошо көбөйүшүп калды. Азыр ошо биз именно аукцион мен залдан чыгам постоянно эле. Обедке чейин мен полный жаналны успеть этип калышым керек, группама киргизип, себеби дегенде Кыргызстанда 2 саат разница да. 2 саат разница, бияктан эртемен киргизсек, обедте уже Кыргызстандан көрүп, ошо кечке мал уже мага жакка машиналарын уже заказ беришет да. Мархаба деген аукциондор өтө турган жерге келдик азыр. Шаржа шаары. Азыр негизинен бир аз салкын болуп калыптыр Дубай. Мындай жүргөнгө ыңгайлуу эле экен. Көптөр айтышып атат, жайында аябай ысык болот деп. Демек, бул машиналар аукционго чыгып атат азыр, Ооба, азыр погода жакшы болуп баштады. Июль-август айы погода катуу ысыйт да. 3 футболка менен жүрөбүз. Эртемен чыгабыз дагы бир видео тартканча бир футболканы алмаштырасың. Дагы экинчи гаражга барганча дагы бир футболка, анан обедке кеткенче дагы бир футболка кийесиң да, себеби өтө ысык да. Азыр мынакей бүгүн Мархаба деген ушу Дубайдагы эң чоң аукциондордун бири, Шаржадагы. Мына бүгүн көрдүңөр нумерация менен кетип атат мынакей. 87, 75, 26 булар багы катарына нумерация менен келип живой ойнотулат да. Мисалы үчүн сиз бересиз 20 000 кылсаңыз, мен да үстүнө 500 кошомон, эң акыркы адам берген адамдан башка эч ким көтөрбөдү, ошо машина уже алат да. Мен азыр өзүмүн WhatsApp группаларым бар, мындай Авто Дубай Кэж деп бар, 2 группам бар. 2 группам берде полный уже варианттарды азыр мен иним да уже экинчи аукцион кичине алысыраак да, 40 мүнөттүк жолду ал жакта болуп атат. Иним ал жактан тартат, командада балдар. Мен бул жактан тартам да. Күнүнө 30-40 машина кирет группага. Анан Кыргызстандан группадагы адамдар карайт, жаккан ала турган машина болсо бизге жөнөтөт личкадан. А биз личкадан уже кечке мал келебиз да, полностью текшеребиз машинаны.
талшына бермек, каерде краска болгон, машинанын полный историяларын текшерип бүткөндөн кийин уже примерно эсептейбиз. Мисалы үчүн Camry 2020-ны алдан удар болсо, $1000 расход болсо, канчага чейин ойносок болот, чтобы Кыргызстанга жок дегенде $3-4 арзан түшүш керек да машина. Себеби дегенде примерно 2 ай убакыт кетет. Мисалы үчүн бүгүн алсак, 2-3 күндө алып чыгабыз, анан 1 жумалык ремонт болот. 1 айда жетсе, покраска менен примерно 2 ай убакыт кетет да бир клиенткечи. 2 айда Кыргызстандан $3-4 арзан болсо, это бул нормально. Анан Кыргызстандан $100, $200 разница болсо, 2 ай күтпөй эле Кыргызстандан алып алган жакшы да. Ошого примерно эсептеп чыгабыз. Например, Camry болсо, бир эле машина канчага Кыргызстанга подключ турат. Ошону полный эсептеп бүтүп туруп, значит, выгода барбы? Аны уже кечкамал аудио звоноктон же видео звоноктон клиентке көрсөтөбүз, сүйлөшөбүз. Ал өзү айтып турат, мисалы үчүн, примерно эсептеп коебуз, канча 15 миңге чейин ойнойлу. Ошо 15 миңге чейин келе турган болсо, клиент өзү карап турат. Утабыз сразу 20% депозит беребиз. 20% депозит бергенден кийин всё, болду, машина биздики. Калган 3-4 күн ичинде, 1 жума убакыт берет, 1 жуманын ичинде полный машинанын акчасын сен төлөп машина алып чыгып кетишиң керек да. Машина алып чыгабыз, гаражга апарабыз, ошо багы запчастьтардан эмне керек полностью беребиз дагы. 1 жуманын ичинде машина бүтөт, всё, анан кaro компанияга өткөрүп беребиз. Страховой жакшы компаниялар бар. Анан Кудай буйрса 1 ай, 1,5 айдын ичинде барып калат да машиначы. Наке, кыргыз байкерлер да көп экен. Салам алейкум. Салам алейкум. Рынокто. Сиздерде кандай иштер байкерлер? Дубайдын ысыгында кыйналбай. Жакшы. Сизге канча болуп калды келгениңизге? Мен бир айдай болуп калды. Бир айдан кийин ашып калды мен келгениме. Күндө көбөйүшүп атабыз, күндө. Ушинтип эми келип көбөйүшүп атабыз. Ушинтип бул Дархан айткандай бир жакадан баш чыгарып атабыз да. Бир жакадан баш чыгарбасак, машинанын баасы өтө өсүп кетип атат. Буларга баары бир да, бири-бирибизге кызган бере берсек өсүп кете берет да. Ошо самый главный күч бирдикте. Анан ынтымакта болсок, иншаллах баардыгы жакшы болот. Жанагындай да, мисалы үчүн бир машина да, Camry да, мисалы үчүн аукционго келет. Camry Кыргызстанга өзүңөр билгендей баардыгына эле жагат да. Аукционда мисалы үчүн $15,000 чейин ала турган болсок, мисалы үчүн кээде бизден башка эч ким кардар жок болсо, мисалы үчүн 10 миңге эле туруп калышы мүмкүн да. 10 миңге туруп калганда мисалы үчүн 2 эле кыргыз бирге алып көтөрөсө 15 миңге чыгып кетет да. Ошого болушунча бирөөбүз алабыз дагы 10 миңге машинаны алдык. Уже $5,000 арзан алтабыз да. Анан болсо шикайет этебиз же бунусун да буга берет же кийинкиде мага берет. Ушинтип в любом случае ынтымакта болушунча клиенттерге арзан алганга аракет кылабыз да. Ассаламу алейкум достор. Алдыңыздарда Kia Optima готовый вариант. Дархан базардагы иштерди бүтөрүп, Шаржадан кайра Дубайга келгенче кечки машыгуунун убактысы болду. Дубайда Атыбек, Аби деген дос балдарым иштейт бул жакта көптөн бери. Анан ошо Instagram аркылуу жазышып, таанышып калганбыз. Өзүң билгендей мен Баяниде иштедим, Соровскийде 3 жыл окудум. Соровский бүткөндөн кийин Баян университетте Москвада 4 жыл окудум. Анан себептер менен Кыргызстандан бүттүм да, Баян институтта. Баяниде иштеп жүрүп, ошо окуп жүргөндө эле Москванын чемпиону болдум. Чемпионатта Россияда призер болдум боевой самбодон. Ошентип жүрүп мен спорт менен уже как любительскийден профессиональный спортко өтөйүн деп чечтим да, уже өзүмө цель коюп туруп профессиональный спортко өтүп баштадым. Анан именно военный тарап менен и профессиональный спорт кичине кыйыныраак болду. Себеби дегенде за границаларга кое бериш бизде военда кыйыныраак да. Ошентип жүрүп кайсыл жака мен чтобы спортумду да бирдей алып кеткенге деп изилденип жүрдүм Кыргызстандан эле. UFC деп отуруп мен көп нерседен баш тарттым дагы. Анан рапорт жазып мен военныйдан чыктым да, чыгып Дубайдагы дос балдар менен сүйлөшүп туруп анан Дубайга учуп келип ар кандай жумушта иштедик. Не деген гана жумуштар кылбадык. Көп жумуштарда иштедим. Тренер болуп иштедим, гид болуп, туристтерди айландырып иштедим. Ошо авто базардан кийин кайра мынакей зал азыр экинчи машыгуу. Анан Дарханга ушул беттеш тууралуу суроо бергим келип атат да, алды дагы беттеш жөнүндө ушул индиялык промотордук компания менен кантип келишип ушул жакта беттештерге чыгып калдым. MFN организациясынын ушул
тренерим дагы, менеджерим да Милано деген Амстердамдан болот, Европадан. Ошол 6 ай мурун биринчи запоез урушканда буга чейин Азиз Сатыбалдиев урушту, Атабек Абдимталипов деген балдар Дубайда ошо 1 жыл мурун урушкан, ошондон бери бунун жакшы контакты бар. Анан ошо 77ге поездга мага коюлган. Өзүңөр көргөндөй ошо 6 ай мурун барып поездди алып келгенбиз. Анан буйруза азыр бул бойго дагы ошол местный боец менен 77ге мен как защита кылам да, поездди защитага коюлду буйруза. Кичине ровно 1 ай 20 күн калганда айтышты. Мен сопернигим буга чейин башка бала менен уруш керек эле өзү. Анан берки бала травма калып бизге сунуш жасады, ошо поезддин защита кылуу лазым, ушул айга да 1 ай 20 күн калган. Анан подготовка баштап жүргөм, тренировка кылып сразу эле биз согласие бердик. Кудай буйруза ошол аз күндөр калды поезд защита кылганга. Мына мен менеджерим дагы, тренерим дагы ошо акыркы 3 жылдан бери чогуу иштешип келебиз. Полностью бойду дагы, тренировка лагерди да полный контроль кылган. Ушул киши салам. Салам алейкум достор. Кегесели. Уже кыргызчанда үйрөтүп койгонбуз уже буга. Жаңы зал деп айтып атасыңар да, 971-чи. Анан Дубайга келгенде кандай болду негизинен? ММА'ды улантуу, башка жака келгенден кийин зал табуу же болбосо ошол жерге барып тилин түшүндүрүп, тренерлер менен баягы иштешүү. Бул зал жаңы ачылды, бир 2 ай мурун ачылды. Бирок бул залды ачкан ушул UFC'нин баласы Мунир Лазес, ошо тренерим, анан Рамзиде 3 бала партнер болуп ачты. Буга чейин биз башка жакта Тим Нугейра деп бывший боец UFC'нин Нугейранын залында кылчубуз. Анан булар өздөрү ачып бул жака келдик. Эми жаңы келгенде Кыргызстандан эле келгенде жакшы рекордторубуз менен келдик. Бул жака келип башында кичине залдарда кылып жүрдүк. Анан ушу Instagram аркылуу уже залдарды издеп, күчтүү залдарды именно ММА'ге. Бул жакта Дубайда ММА жаңы өнүгүп келип аткан маалы да. Жаңы Уя Warriors деген организация ачылганына деле 3-4 жыл болду. Жаңы өнүгүп келип атат. Анан көбүнчө эле бул жакта фитнес залдар көп, анан именно ММА тренировкалар азыраак да. Анан ушул залыбызда UFC'нин баласы бар, Мунир Лазес деп. Ошонун Instagram'ын Атыбек деген дос балам көрүп калып, ал жазып, таанышып, сразу эле залга чакырган, келип биринчи күнү эле спаррингде жакшы тренировка өзүбүздү көрсөткөндөн кийин эле сразу өздөрү жана алып калган, айтып биз менен чогуу кылгыла тренировка деп сборныйга кошулупчу. Ошол күндөн почти 3 жылдан бери ушу бир командадабыз, бирге чогуу тренировка алып келип атабыз, бири-бирибизге жардам беребиз. UFC'ге даярданганда биз жардам беребиз. Азыр биздин бой, бул бизге спарринг партнер болуп берет. UFC дезе эле бизде сал түшүнүк башкача боло берет го. Булар менен күндө иштейбиз. Мындай биздей эле да, мындай тренировкаларды деле биздей, урушкандарды деле биздей, нада кеде биз анча-мынча бир моменттерде булардан деле бир күрөшүбүз жакшы болуп калат, же стойкабыз жакшы болуп калат. Дубайга келгенден бери канча деген ушу UFC'нин балдары келип кетти, залыбызга келет. Дагы башка залдарда биз эми сборный болгон үчүн көп зал бизге бекер. Барып бесплатный тренировка кылып чыгып кете беребиз, спаррингтерге барабыз. Көп балдар менен иштедик. Бизден айырмасы жок, чын айткандачы. Бизде эле болгон единственный биз баягы жана атпайбы? Биз тренировка менен анан жашоону да бирдей алып кетип атабыз. Мына бүгүн көрдүңөр өзүңөр, эртемек тренировкадан чыктык. 4-5 саат энергиям баардыгын жумушка берип келдик, дагы кайра эле экинчи тренировка. Дагы мындай характерге салып туруп, кичине ден соолук кетсе дагы уже экинчи тренировканы улантасың, бойго даярданасың. Буларда андай нерсе жок да. Көбүн эртең менен булар келет, витаминдерин ичип туруп үйгө барып эс алат. Сен 4-5 саат ушу жумуш менен нарак бирок айланып келсең, булар кайра эле уктап туруп, кел экинчи тренировка сен менен теңме-тең тренировка кылат да. Булардын ошол фокусу жакшы да. Именно булар цель койду, ошо мисалы үчүн UFC'де иштебейт да, буларчы тирлик кылбай только тренировка көрөт, ошон үчүн результаттары жакшыраак болот да. Бизге караганда тезирээк да болуп атат да. Биз көп эле кыргыз балдар ушу жакшы келип атып эле жолдо трамплиндерден өтүш кыйын болуп атпайбы? Биз жашоону да бирдей алып кетип, тренировканы дагы. Но Кудайга шүгүр, биз ошентип тирликти кылсак дагы, чарчасак да, булардан бирдейбиз мындай. Кээде нада будет, булардан күчтүүрөөк табыз да. Ошого Кудай буйрса, мен ойлойм,
кыргыз балдарына деле аз эле калды UFC'ге вот шак калды да, Кудай буйрса биринчилерден болуп бир өзү эле кирсек, артынан башка мамлекеттегидей эле мына казак өлкөлөрүнөн деле артынан кирип атат го. Бизде дагы ошентип киребиз деген ниеттер бар буйрса. So Dayan Ergeshov is a very talented fighter. He came with us. Дархан Эргешов жарым орто салмактагы мыкты мушкерлердин бири деп ойлойм. Азыр Индиядагы беттешке карата олуттуу даярдык көрүп жатабыз. Дархандын бул залда өзүнүн орду бар. Бардык клубдагы адамдар менен жакшы мамиледе. Машыктыруучу иретинде айта турган болсом, таланттуу мушкер экенине ишенем. Болгону талыкпай көп эмгектенишибиз керек. More big promotions after this. Биздин залда кыргызстандык мушкерлерден Дархан Эргешовдон сырткары Азиз Сатыбалдиев, Атабек Абдимиталиповдор машыгып келишет. Чынында бул спортчулардын чоң спортто жылдызы жана турган түрү бар, бирок ар кандай себептерден улам. Машыгууларды көп калтырган ушулар да бар. Мен айтам, эгерде машыгууну калтырбай кылсаңар, UFC жаныңарда эле турат деп. Very talented guys. Мына ушул залда машыгып, ушул Дубайда беттештерди өткөрүп жүргөн да бир Кыргызстандын мыкты мушкерлеринин бири бар. Бул Атабек Абдимиталипов. Мына азыр Атабек менин жанымда турат. Ушул акыркы жаңылыктарың боюнча өзүң тууралуу айтсаң, акыркы беттешкен бери көп эле убакыт өтүп калды, көрбөй калдык. Негизинен пландар барбы? Регулярдуу түрдө мындан ары дагы ММА'ды алып кетесиңби? Ошол жөнүндө. Эми акыркы беттештен бери даярданып эле жүрөбүз, тренировканы калтырбай эле. Бирок кичине травмалар болуп калган. Спорт ушундай экен, определенный бир немеге келгенде, уровеньге келгенден кийин уже травма башталат экен, анда башталат экен. За кулисами көп нерсе болот да, тем более. Элге көргөн нерсени ал 15 мүнөт, 25 мүнөттүк эле бой, анан артында көп нерсе бар. Анан тиричилик дегенибиз бар. Эми буюрса ниетибиз бар, ушул жылдын аягына декабрь же январга буюрса бизде деле бой болуп калат. Кийинки бой. Кайсы уюмда чыгыш мүмкүн? Ошол Дархан менен эле бир организация MFM Индияда. Ошол менен дагы бир контрагым бар. 2 бойго контракт кылганбыз 1 жылга. Азыр ушул жылы бүтөт буюрса ушул бой 1 бой менен, анан алар дагы улантабыз деп атышат 3 бойго. Жакшы условия менен буюрса ошолор менен пока что ошолор менен эле турабыз. Very talented guys. Very talented. But lazy. I look at this guy. Бул азыр эле баягы интервьюда айтып атпайбы? Талант кыргыз балдар менен көп келет эми бизгечи баягы бир жумалап келип, биз менен чогуу тренировка кылат эми ар бир кыргыз бала бул билет да. Действительно күчтүүбүз, бизчи барды характер бар, мисалы үчүн слабый болсоң да акаса характерге саласың, булар билет. Аны айтып атпайбы? Таланты бар, бирок баягы жалкоодак дейт да, баягы кеп жалкоодо эмес. Бизде баарыбыз эле аракет кылып UFC'ге деп жүрөбүз да, просто мындай болуп калат да. Булар башкача элес да, булар кандай? Күндө булардын байыстары бар, UFC'нин балдары бар. Эртең менен тренировка кылат, уктайт, кечке келет да. Бизде баягы бул нерселерди айтпайбыз да, эмес эмне кылып аткандарыбыздычы. Көп учурда ушундай да. Ошого булар мисалы үчүн Европанын балдары бар, бизде балдар UFC'ге кирген бала бар. 11 болуп эле, мен рекордумда 11 да. Менде малын уже UFC'де болгон да. Анан бу айтат, Европадан болгончо Европада 5-0 болуп, 4-1, 6-2 болуп киргендер көп да. Анан бул постоянно айтып берет бизге, мына Европада ушундай, силердин рекордуңар бар, борьбаңар бар, стойкаңар бар. Только стабильно келе дейт. А бизде эми ар кандай ситуация болуп калды, ошого бу күлүп атпайбы? Кыргыз элим, салам алейкум, достор. Салам алейкум, достор. Эми Дархан чындыгында мынакей эртең бери сен менен жүрөбүз, Дубайды аралап, анан эртең мененки машыгууда болдук, андан кийин базарда болдук. Базарда дагы аябай энергияны алат экен чындыгында. Анан кайра бул жерге келип атабыз. Өтө спортсмен эмес, жөнөкөй мен мисалы аябай чарчап калдым да, азырчы. Мен чарчап, мындай кадимкидей өзүм дагы чарчап калдым, барып жатып эс алгым келип атат чынында келгенде. Анан азыр сен болсоң машыгышың керек да. Ушунун баарын тең карап туруп, иштериңде мисалы жумушуңда экөө тең жоопкерчиликтүү, бирөө тиякта сага аманат кылып, сенден бир жакшы үмүт кылып машинасын күтүп атат. Ошол учурда биякта дагы машыктыруучуларың сенден эртеңки беттеште жакшы бир үмүт кылып атат дегендей.
Анан ушундай кыйынчылыктарды карап туруп бир ой келген жокпу, бир эле ушул жол менен кетейин, спортту же бизнести таштап деген сыяктуу. Ооба, чын айтканда эки тарап тең жумушту дагы, спортту да алып кетүү оңойго турбайт. Кудайга шүгүр, билбейм буга чейин кимдерики болуп келгенби, меники аракет кылып атабыз, Алла Тааладан суранып, биздики чын айтканда көп мындай резкий болуп кетпесе да, акырынан болуп атат. Чын айтканда спортумдагы, жумушумдагы, эми бул канчалады деген кыйынчылыктын артынан болуп келип атат да, эми кыйынчылыктарды бирөөгө көрсөтпөйсүң, бирөө көрсөткөндө деле эми бул жол өзүм тандадым да. Например, менде жол болчу, мен военный институту бүттүм, военныйда иштедим. Менде көп жака возможность болду. Мен спортто жүрүп, вооруженный силаларды утуп жүргөндө, мисалы үчүн, көп жака тааныш керек да. Мен ал таанышсыз эле, мисалы үчүн, көп эле спорт жактан мага жол ачылып, көп жака чакырды, мисалы, силовой структурадан деле, СМБларга деле, СМБ тараптан деле. Бирок мен именно ушу максаттын үелчүсү болуп, мен спортту тандадым да. А спорт тандагандан кийин той самый тириликти чогалып кетпесең, бул кыйыныраак. Мисалы үчүн, ар өзүң 25-тен өтүп калган баласың, үйдөгүлөргө жардам, үйдөгүлөр ишенген баласың, бирок өзүң эптей албай атсаң, бул туура эмес да. Ошон үчүн кыйынчылык болсо дагы, спортту дагы, жумушту дагы алып кеткенге аракет кылабыз. Анан именно мен иштеген жумуш бул өтө ответственный жумуш. Элдер мисалы үчүн мага канчала деген 1,5 миңден ашык машина салды мен ушу 2 жылдын ичинде Кыргыз элинечи. Ошонун тааныза мисалы үчүн бир 100 таанышым, калганын тааныбайт да. Ошо интернеттен эле көрүп, спортсмен экенде ишенип, менден заказ беришет. Алла разы болсун ошо элдерден. Ошончо эл заказ бергенде мен да ответственность чоң болуп, колдон келишинче жана алабыз, эми жакшы машина алып берип, уят болбогонгочу. Себеби дегенде мен ушундайларды көрдүм, элдерди 1 жылдап Европада иштеп келип, 10 жыл Россияда иштеп, эң акыркы акчаларына мисалы үчүн машина алайын дегендер болду да. Аларды мисалы үчүн алар эң акыркы акчасына машинага акча жөнөтүп атса, мен бияктан бир жаман машина берип же подвайт этип койсом туура эмес да. Ошо колдон келишинче жакшы машина алып бергенге аракет кылам. Өз жумушуму 100% таза жакшы иш кылганга аракет кылам да. Анан спортто, конечно, чын айтканда профессионалдык спорт кандай, мисалы үчүн европеецтер айттым го, жана булар кандай кылат? Өзү профессионалдык спортто тренировка кыласың, эс алышың керек, кайра экинчи тренировка кыласың да. Бизде андай возможность жок. Мен мисалы үчүн обедти уктасам, уже тирилигим калып кетет да. А тирилик калгандан кийин эртең уже спортум да калып кетет. Мына мен эртең бул видеолор чыгат, башкалар да көрөт да. Ошого көп эле Кыргызстанда жанагындай да, спонсорум жок деп, спонсорум жок дейт. Спонсорум болгондо чыкмакмын дейт, мындай кылмакмын дейт. Чын айтсам, Нурсултан, ушуга чейин мен да бир да спонсорум боло элек да. Ушуга чейин бир да спонсорум. Аллага ишенип, өзүңө ишенип, ата-энеңдин дуасын алып аракет кыла берсең, прям 1 жылда, 2 жылда болуп кетпес дагы, акырындан ушу мээнетиңе жараша Алла Таалам ийгиликти бере берет экен. Ошо главный үмүттү үзбөш керек, алдыга карап аракет кыла бериш керек. Азыр бул жакта биздин жигиттерибиз Жакшылык Мырзабеков, Бекмырза Досматовдор 77-70 кг салмакта азыр Кыргызстандын эң алдыңкы мушкерлери деп ойлойм. Айрыкча жаңы муун да. Жаңы муун ушул жигиттерибиз дагы өтө сонун чыгып атат. Анан атайын Кыргызстандан атайын даярданууга, мисалы Жакшылык Мырзабековду чакырыпсың, ушул жерде азыр Бекмырза менен иштеп атпсың. Негизинен эле ушунун баарын тең карап туруп, машинага бир беттешке даярдануу да ошончо кымбат экенин көрүп турам да менчи. Мисалы ошол эле жатаканасы бар, жол кире келип кетүүсү бар. Бул эми бир эле спарринг өнөктөш эле да, андан башка да толтура витаминдер бар. Негизинен эле орто божомо, орто эсеп менен бир ушундай чемпиондук беттешке канча акча кетиресиңер? Алган гонорарлар менен мисалы өзүн актайбы? Ооба, жакшылык иним Кыргызстандан атайын подготовкага чакыргам. Себеби дегенде Жакшылык Мырзабековду баарыңар тааныйсыңар, күрөш аябай жакшы. Бул жакта спарринг партнерлор деле бар, жакшы күрөшкөн балдар болгону. Биякта именно кыргыз балдар менен дос балдарым бар, бирок алар да жумушта иштейт да. Кечкерли мага келип жардам берип турса, алардын да тирилиги алып кетет да. Ошого аларды да көп жумуштан кайра чакырып көргөндө атайын Жакшылык иниме чакыргам. Анан Бекмырза Досматов иним дагы Пауло Костага основной спарринг партнер болуп келген экен UFC'ге.
Бул да эми 1 жума мурун Кыргызстанга кетиш керек эле, атайын алып калдым. Мен подготовкама жардам бер деп. Өзү негизинен Кыргызстанда эле 1 бойго даярданыш үчүн, профессиональный боец даярданыш үчүн жок дегенде бир 2-3 миң доллар кетет да. Кыргызстанда эле сен витаминизацияң, тамак аш, жатаганаң, ушу дисциплинаны кармашың эле. Анан бул жакта эми андан 3-4 эсе көп. Эми примерно мен мурданкы боюма анализ кыласың да, полный бойду утуп эсептесем примерно бир 7-8 миң доллардай расход кеткен да, биринчи боюмачы. Эми бул бойго деле, бул бойго андан да көбүрөөк кетип атат. Себеби дегенде атайын спарринг партнерлорду Кыргызстандан чакырдым. Бул жакта витаминизация, полный расходдор эсептегенде примерно ошо 6 миңден 8 миң долларга чейин расход болом да. Анан гонорарлар боюнча мурда айтканда Кыргызстанда бесплатно ишташ элек го. Азыр жакшы, Кудайга шүгүр, күчтүү, бийик организация өзүм сынагым келет. Ошол малды эле Кыргызстанда желегин көп бийик жерлерде желбиретким келет. Тайм. Чык жакшылык. Чык. Дубай ошо бир аз бак экен, абасы мындай баягындай ысык, влажный, бат эле тердеп кыйналат экенсиң тренировкасына, мындай аба жетпегенсип. Ошо биз 20 күндөн ашып калды, 1 айга жакындап бияка Дарханке жардам бергени келгем. Өзүм дагы бойдон кийин, тиякта победадан кийин эс алгыча келип жардам берип күрөш жагынан жакшы буйрса азыр ошо Дарханке мындай жакшы формада, жакшы формага келип, мындай кадимкидей билинип калды. Башында келгенде бат эле акактап күрөшкөндөчү. Азыр уже жакшы даярдыгы. Ошо күрөшү айырмады эле жок, биздикиндей эле мындай болгон бир аз выносливость жактан эле болбосо, атак опыт жактан бизден опытный эле мындай стойкадан ушат, күрөшөт. Биз болгону баягы кичине жаш мындай күчкө эле баягы эмеге салбасак, атак опыттан ошо ушуларды көрүп өскөнбүз го. Биз деле башында залга келип 3 жыл мурда Альфа профиде жүрүшкөндө биз жаңы мындай ММАге келип мындай профессионалдык аттана баштаганда булар уже гран-приде ушуп мындай эме болчу да, биздин кумирибиздей болчу да, мындай буларды көрүп биз деле ушундай болуп чыксак депчи. Ошо Кудайга шүгүр азыр ошондой болуп. Азыр данный время весим бир 86-87, примерно 10 килограммдай коюм. Бунузунда көп вес көтөрүп атам. Мурда любительский турнирлерде ошо плюс 93 мушташымын. Азыр обычный весим ушу 87, 88, 86 болуп жүрөм да. Өтө вес көп кылбайм, өтө көп кылсаң да восстановление болуш кыйын болуп калат. Тем более жакшы вес алыш үчүн дагы вес көп кылгандан кийин жакшы витаминизация керек да. Ошо буруз азыр вес 86-87 примерно ушундай. Уже диетаны баштагам мен, правильный питание буюрса 20 чейин акыркы катуу тренировкалар болсо, андан ары только диета, суу, вести суу менен коюм да. Суу менен түшүрүп, Кудай буюрса ровно 77-300 кылыш керек. Вес түшүрүп алса, Кудай буюрса анын вестин кайра эртези восстановление бир 85-86га кайра көтөрүлөбүз да, бой маалында. İnşallah буюрса. Ошентип алыскы Дубайда чоң кыялдарын орундатууга камыгып жүргөн Дархан Эргешевдин бир күнүн кыска болсо да көрсөткөнгө аракет кылдык. Эми 28 октябрь күнү Индиядан жеңиш менен кайтып келет деп үмүт кылабыз. Нурсултан Турузбеков, Атайын КТРК спорт каналы үчүн.